Индиялык ойчул, дааватчы, окумуштуу аалым Абул Хасан ан-Надауи деген киши өткөн. Абул Хасан ан-Надауи деген киши "Мада хасира ал-аламу бибтиад ал-муслимина ан al-Ислам" деген китеп жазган. Бул китептин маанисинде мусулмандардын өз дининен алыстагандыгы себебинен аалам эмнеге деген жоготууга учурады деген китеп жазган. Аталышты караңыз. Мусулмандардын исламдан өз дининен асыл алыстагандыгы себебинен бүткүл дүйнө жүзү эмне деген кесепетке кабылды деген китеп жазган. Ал өзүнүн китебинде өтө бардык көрүнүштөрдү, тарыхый өзгөрүүлөрдү, тарыхый агымдын багытынын кеткен жагында эмне себеп болуп туруп кесепети канчалаган жандардын, канчалаган күнөөсүз адамдардын, канчалаган адам канынын төгүлүшүнүн себептерин ачыктап жазат дагы. Китептин ички маңызындагы ток этер жери эмнеде дегенде, бардык кесепет мусулмандардын ошол өз динине кайдыгер болгондугунан ошол кесепеттердин баарысы эмне болуп атат? Жер бетинде болуп атат. Мен да бүгүнкү күндөгү биздин программанын үстүндө айткым келип атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы мусулмандардын эгерде биздин мамлекетте светтик мамлекет деп жарыялап койсо дагы, бирок адамдардын өз дини менен жашап калууга биздин толук дин эркиндигибиз бар. Бул учурда мойнубузда эмне калат дегенде, мына ошол баалуулукту, мына ошол колубуздагы болгон алтынды баркын сезе билип, анын артынан өзүбүз менен кошо башкаларды сактап калуу жоопкерчилиги турат. Мунун ичинде адамдардын айтайлык жүрүм турумундагы, адеп ахлагындагы, руханиятындагы, ыйманындагы айтайлык деги койчу ислам эмнени гана козгобойт. Биз жана айтып аткан кыяматка чейин өзгөрөлөс китеп эмне үчүн мындай сырдуу китеп болуп калды, өзгөрөлүс болуп? Ал жөн эле бир куплеттердин топтомубу? Жок. Ал жөн эле бир жазылып калган ыр саптарыбы? Жок. Ал жөн эле адамдардын намазга тургундагы кайра жыгылгын деген сөздөрдөн турабы деген жок. Ал жерде адамдардын чыныгы адам болуп жашап калуусуна шарт түзгөн, багыт көрсөткөн, өкүм чектерин койгон баалуу, ыйык китеп. Бул бир гана мусулмандар үчүн келген китеппи дегенде жок. Бул бүткүл инсаният үчүн келген китеп. Себеби дегенде ошол китеп аркасында ыйман тутканы дагы, ыйман тутпаганы дагы бактылуу өмүр сүрүүгө кепилденген. Көпчүлүк адамдар дин түшүнүүгө келген учурда адамдарды бөлүп жарууга киришет. Ой, биз мусулмандар, анан тигилер мусулмандар эмес. Ой, bizler момундар, анан тигилер капырлар. Allah Taala subhanahu wa ta'ala wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Бул деген сөз Алла Таала subhanahu wa ta'ala биз адам урпагын ушундай бир урмат сыйга бөлөдүк. Аларды биз кургакта болбосун, сууда болбосун, дайыма артыкчылык менен не кыладык, сыйладык. Караңыз, мен жараткандар арасынан бардыгынан өзгөчө бир артыкчылык берип жараткан нерсем адам баласы деди. Значит, бул учурда биз бүгүнкү күндө мусулмандар Кыргызстан, айтайлык ала кандай болгон Кыргызстан чегинде, өлчөмүндө биз кимбиз дегенде, биз мусулмандар жөнөкөй карапайым өзүбүздүн жашообуз менен, бирок өзүбүздүн тирегибиз болгон Кураныбыз менен башкалардын дагы жоопкерчилигин мойнуна алган чөйрөбүз. Көпчүлүк бул нерсени түшүнбөйт. Көпчүлүк нерсени бул сезе албай келебиз. Биз керек болсо кичинекей болгон мусулман чөйрөсү өз ара бири-бирибизге кайым айтып, бири-бирибизден кыйкым издеп, бири-бирибизге сын айтып, бири-бирибизди дайыма эмне кылып келебиз? Дооматка жыгып келебиз. Чындап келген учурда биздин мойнубузда, мына ошол кичинекей чөйрөнүн мойнунда, мына ошол Кыргызстанда жашаган ыймандуусунун дагы, ыймансызынын дагы, агынын дагы, карасынын дагы, ак көзүнүн дагы, көк көзүнүн дагы жоопкерчилиги кимдин мойнунда турат? Мына ошол ыйык китепти кармаган чөйрөнүн мойнунда турат.